Бүгүнкү сабактын темасы мезгилди ондук бөлчөктөр. Мезгилди ондук бөлчөктөргө мисалы 0,3 мезгили, 1,2 мезгили, 2,32 2 мезгили. Мезгилдүү ондук бөлчөктөр мына ушинтип кашыга алынып жазылат. 0,3 мезгили деген бул мынтип 0,3 деген сан чексиз кайталанат экен. 1,2 2 мезгили болсо 1 деп туруп 2 деген сан чексиз кайталанат экен. Ушинтип кайталанган сандарды ушинтип кашыга алып 3 мезгили деп жазып коет экенбиз. Мезгилди ондук бөлчөктү жөнөкөй бөлчөккө кантип айландырып жаза алабыз? Мисалы үчүн 0,3 мезгили болсо, жөнөкөй бөлчөккө айландырсак 1/3 экен. 1ди 3кө бөлсөк 0,333 деп 3 деген сан чексиз кайталанат экен. Анда 0,1, 0,2 жана башка мезгилди ондук бөлчөктөрдү жөнөкөй бөлчөккө айландырсак кандай болот? Ал төмөндөгүдөй экен. 0,1 мезгили бул жөнөкөй бөлчөккө айландырсак 1/9. 0,2 мезгили 2/9. 0,3 мезгили 3/9. Кыскартып 3кө кыскартсак 1/3 болот. Ошентип калгандары дагы окшош болот экен. Анан 0,9 мезгили бул 9/9. 9'у 9'га бөлсөк 1 болот. Бул туура 0,9'ду бул 1ге барабар деп эсептесек сөзсүз туура болот экен. Кийинки мисалдар 0,12 мезгили. Эгер мезгилинде 2 сан болгон болсо, анда бөлчөктүн бөлүмүнө 2,9 жазат экенбиз. Демек 0,12 мезгили бул 99'дан 12. 0,45 мезгили 99'дан 45. Ушинтип мезгилинде эгерде 4 сан болсо, же 5 сан болсо, канча мезгилинде канча сан болсо, бөлчөктүн бөлүмүнө ошончо 9'ду жазат экенбиз. 0,1234 мезгили бул жөнөкөй бөлчөккө айландырсак 9999'дан 1234. Кийинки мисалдар 0,1 деп туруп 2 мезгил экен. Буну жөнөкөй бөлчөккө айландырсак, бөлчөктүн алымына ушул 12 деген санды жазабыз. Кемитилген мезгилге чейинки санды кемитет экенбиз. 12 кемитилген 1. Ал эми бөлчөктүн бөлүмүндө мезгилинде 1 эле сан болгон үчүн 1 эле 9 жазабыз. Анан 1ди кашыга чейин, мезгилге чейин 1 орунду сан экен, демек 1,0 жазабыз. Демек барабар эсептесек 12ден 1ди кемисек 11 бөлүмү 90. 90'дан 11 экен. Кийинки мисал 0,234 мезгили. Барабар бөлчөктүн алымында бүтүрдөн кийинки сан 234 кемитилген мезгилге чейинки сан 2. Бөлчөктүн бөлүмү мезгилинде 2 сан кайталанат экен, демек 2,9 жазылат. Мезгилге чейин 1 орунду сан экен. Демек 1,0. Барабар 234'тен 2'ни кемисек 232 бөлүмү 990. Кийинки мисал 0,12 деп туруп 34 мезгил экен. Барабар бул деле ошого окшош, бөлчөктүн алымында 1234 деген сан, бүтүрдөн кийинки сан, кемитилген кашыга чейинки сан, мезгилге чейинки сан, мезгилге чейинки санды кемитет экенбиз. Бөлчөктүн бөлүмү 2 сан кайталанат экен, 34 деген, анда 2,9, мезгилге чейин 2 орунду сан же 2 сан, анда 2,0. Барабар 9900'дөн 1222 экен. Эгерде мезгилди ондук бөлчөктөрдүн бүтүн бөлүгү бар болсо, анда бүтүн бөлүгү мына мисалы 2,7 7 мезгил экен. 2 бүтүн санын бөлчөктүн бүтүн бөлүгүнө жазып кете берет экенбиз. 7 мезгили бул 7/9, бүтүн 2 экен, 2/9'дан 7.
буруш бөлчөк айландырсак 9'dan 25. Кийинки мисал 35,1 деп туруп 5 мезгил экен. Бүтүнүн өзү аз 35 бүтүн, бөлчөктүн алымы 15, кемитилген мезгилге чейинки сан бөлүнгөн. Мезгилинде 1 орунду сан экен, демек 1,9, мезгилге чейин 1 сан. 1 нөлдү жазабыз. Барабар 35'ten 35,90'dan 14 келип чыгат экен. Ушинтип мезгилдүү ондук бөлчөктөрдүн жалпы формуласы төмөндөгүдөй болот экен. Жазып алсаңар болот.